Салам достор. Бүгүн биз сиздер менен Пекин капустасынан кимчи даярдайлы. Бизге капуста керектелет жана туз. Капустаны алып, жаман жерлерин кесип, тазалап аласыздар. Жуубастан эле ар бир катмарына туздан жакшылап сээп чыгасыздар. Өтө көп туздаштын кереги жок. Ар бир бөлүккө бир аш кашыктан кетирсеңиздер болот. Ар бир катмарын туз сээп алгандан кийин бетин өөдө каратып, кесилген жагын чуңкур идишке саласыздар жана 2 литр сууга туздан 2 кашык салып, жакшылап аралаштырып, капустанын үстүнө куюп, бетине оор нерсени бастырып, 2 күнгө жылуу жерге коюп коесуздар. Ал 2 күндө өзүнүн суусун чыгарып, жумшарып, сонун болуп калат. Мынакей 2 күн өттү. Биз капустаны карайлы. Капустабыз кыйлай кичирейип, жумшарып, сонун болуп калыптыр. Мынакей капустабыздын даяр болгонун биз кантип билебиз? Капустабыз жумшак болуп, сынбай турган абалда болуш керек. Эластичный, башкача айтканда. Мынакей жөнөкөй капуста сынса, бул капуста сынбай турган абалда болот. Андан кийин капустаны муздак сууга жууп алабыз дагы даамын көрүңүздөр. Эгерде тузу ачуу болгон болсо, капустаны сууга чылап койсоңуздар, суу өзүнө тузун тартып алат. Даяр болгон капусталарды биз ачуу менен аралаштырып чыгабыз. Ачуу үчүн мен күзүндө даярдап койгонмун. 1 килограмм кызыл болгарский перецке, 1,5 килограмм ачуу огонек жана 200 грамм чеснок кошуп, мясорубкадан өткөрүп, ага ачуураак даам кылып, туздан кошуп аралаштырып коесуздар. Бардыгын аралаштырып алгандан кийин жакшылап уруп, кесик жагын ылдый каратып, тизип чыгабыз. Тизип бүткөндөн кийин 2 күнгө капкагын жаап кое турабыз. 2 күн өттү. Мынакей биздин кимчибиз даяр. Бул кимчини сиздер суюк тамак менен, коюу тамак менен кошуп жесеңиздер аябай даамдуу болот. Ошондой эле капустаны жеген адамдын иммунитети аябай жакшы көтөрүлөт. Эгерде рецепт жакса, лайк калтырып, комментарий жазыңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Көрүшкөнчө. Койгонмун 1 килограмм кызыл болгар